Машинаны сатып койдуңуз. Сатып койдум. Так, машинанын жылы канча? Жылы 2003. Жылы 2003, Механика коробка экен. Гидравликасы барбы ака? Гидравликасы жок, простой мотор. Простой, я, гидравлика. Документчиги кандай? Документчиги жооп бересизби? Жооп берем, документ жагынан. Маселе жок, а? Маселе жок, документ жагынан проблема. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу автоунаа сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта срочно сатыкка коюлган Nexia унаасы боюнча маалымат берем. Мына ушул сиздер көрүп турган Nexia биринчи унаасы сатыкка коюлду, туугандар. Унаанын абалы жакшы унаа экен. Бир сыйра сиздерге айланып көрсөтөйүн. Эси жакшы караган дейт унааны. Мынакей. Унаанын эси менин жанында суроолорго жооп алып берем. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Машинаны сатыкка койдуңуз. Сатып койдум. Так, машинанын жылы канча? Жылы 2003. Жылы 2003, Простой мотор. Простой мотор. Объем канча? Объем 1.5. 1.5 Nexia корейский унаа бул, Жо, Өзбекстан. Бул Nexia Өзбекстандык бул, а? Өзбекстан 2003. Өзбекстан жылы 2003, объем 1.5. Машинанын абалы, мына техник абалы кандай? Техник абалы, мотор жактары, ходовой жактары өтө жакшы. Мотор ходовой өтө жакшы. Өтө жакшы. Просто айыбы эле ошо мына эшик жактагы эшигинде кичине кызуунда шпаклевка түшүп калган жери бар. Ошол эле айыбы. Эшигинде эле айыбы бар. Атак документ жагынан Мо биз көрүп турган жери ушул эле, а? Ушул эле айыбы бар. Краска негизи родной эле. Краска өзү эми чачтын берилген жерлери болушу мүмкүн. Мен да өтө эле жакшы түшүнө бербейм. Бул машинаны 2 жылдан бери өзүбүздүн интердик эле башка машина акчага байланыштуу ошондой унааны алмаштырайын деп атат элем да. Машина Ошто шаарда эле жүргөнбү? Шаарда эле жүргөн. Шаарда Ошто, Карашта жүргөн машина. Машина Ош шаарында туугандар, Ошто Карашта жүргөн дейт. Бизде көрүүчүлөрдө мындай суроо болушу мүмкүн да, моторный масло, мотор майына расход жокпу? Менде жеңил масло доливка кылбайсыз. Мен бул менен 2 жолу Бишкекке барып келдим. Даже перевалда дагы грамм масло жеген жок. Моторуна сөз жок. Мотору коробкасы, ходовойдорунда жакшы бардыгы. Бир эле ошо айтканым эле, баягы жана айтканымдай, кузовда эшигинде эле кичине косметика иши бар ошол. Эшигинде эле бир аз косметика иши бар. Башка иши жок, мотор майы. Мына урматтуу туугандар, мотор май расход кылбайт экен. Ходовой мотору аябай жакшы дейт. Азыр бир салонун көрөлүчү. Механика коробка экен. Гидравликасы барбы ака? Гидравликасы жок, простой мотор. Простой, я, гидравликасы жок, а? Негизи салонду дагы таза карапсыз, а? Пробег канча километр жүргөн? Пробег 200 километр жүргөн. 200 миң километр, а? 200 миң километр пробег дейт туугандар мына. Машинанын бир караганда абалы өтө жакшы экен. Эгер сиздер Nexia унаасына кызыккан болсоңуздар, экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Азыр эми бизди эң кызыктырган суроо бул баасы канча сурайсың? Боло турганны 100 миңге берем. Боло турган ток кетер жер 100 миңге берем. Агам ток кетер жерин айтты туугандар. 100 миң сом наличка болсо берип берем дейт. Документчиги кандай? Документ жагы жооп бересизби? Жооп берем, документ жагынан маселе жок, а? Маселе жок, документ жагынан проблема эмес. Мынакей. Документ жагынан дагы маселе жок дейт. Сиздер Nexia биринчи унаасына кызыксаңыздар, срочно сатылат, экрана телефон аркылуу байланышыңыздар. Негизи Nexia унаасынын биринчи кузовдогу унаалары аябай жакшы, бышык, качественный унаа болуп чыккан. Чалыңыздар, көрүңүздөр. Боло турган баасын айттык, 100 миң сом, срочно чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сиздерге насип кылсын, көрүшкөнчө.